Заманбап медициналык клиника мурунку Ош шаардык ооруканасынын ордуна курулуп жатат. Мындагы 2 гектар жерге жалпы 9 багыттагы бөлүм, изилдөө жана реабилитациялоочу 6 борбору менен курулат. Медициналык кампустун курулушу 2 жыл мурун башталган. Долбоордун наркы 2 миллиард сом, каржылоочу булагы Ош мамлекеттик университети. Курулуш этапы тең жарымынан өтүп калды. Азыркы кылынып аткан ички коммуникациялар бардыгы кылынып атат. Суу, отопление. Үстүнкү этаждарында азыр отделочный иштери уже башталайын деп калды. Анан өзгөчөлүк бул жерде сыртта өрт коопсуздук үчүн 4 пожарный резервуар кылынып атат. 60 жылдары түптөлгөн шаардык оорукананын бул жер аянты президенттин жарлыгы менен Ошмонун балансына өткөн. Максаты заманбап медициналык билим берүү менен элге сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү. 300 орунга ылайыкташып курулуп жаткан бул оорукана түштүк элин гана эмес, жакынкы Фергана өрөөнү үчүн кызмат кыла турган заманбап клиника болору күтүлүүдө. Президенттин указы менен жер бөлүнүп берилип, биз ошол биринчи Кыргызстанда университеттик клиника деген моделди баштаганбыз. Өкмөтүбүздүн колдоосу менен биз бул курулушту тез арада бүтүрүү максатында мына бир наркы жыл ичинде бүтүрөлү деп пландап атабыз. Буюрса бул клиника бүтө турган болсо, ошол бир жерден туруп, ошол бул көп профилдүү клиника болот. Ошол жерден практикадан өтө турган. Экинчиден, жалпы ошол түштүк регион үчүн, Фергана өрөөнү үчүн кызмат кыла турган бир чоң клиника болот деп ойлоп атабыз. Ал үчүн ошол биздин бул жердеги дарылоо менен кошо бүт баардык окумуштуулар иштейт. Ошол эле учурда баягы илим менен айкалыштырып, күндөлүк ар бир жаңы методдорду баардыгы ушул жерде демонстрация болот деп. Эл аралык талапка жооп берүүчү мындай заманбап жайга муктаждык мурунтан эле жаралып келген. Алдыда клиниканын ишке түшүшү менен сыртка чыгып кетип жаткан күчтүү адистердин агымы да токтойт дешет. Бул жерде эң негизгиси бүгүнкү эң заманбап оборудованиелер болот. Мына биринчи этабында биз бөйрөк алмаштыруу операцияларын биринчисин жасадык. Мына жакын күндөрү экинчи жолу дагы жасалган турат. Боор операцияларын алмаштырууга дагы даярбыз. Биз мамлекетке сунуштаганбыз. Бүгүнкү күндө ошол мамлекет тарабынан, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан атайын өкмөттүн токтому чыгарылды. Ал жерде ошол боорду алмаштыруу, трансплантация кылуу мүмкүнчүлүгү бар Кыргызстанда 3 клиника бекитилди. Ошонун ичинде биз биринчи болуп университеттик клиника катары биздин клиника дагы ошол тизмеге кошулду да. Заманбап клиника тажрыйбалуу адистерди тартууда маселе болбойт. Ошмонун эл аралык медицина, медколледж жана медициналык факультеттеринде ушул тапта 10 миңден ашык студент билим алууда. Эми биз бул нерселерди жасаш үчүн ошол атайын чет өлкөлүк университеттер менен сүйлөшүп, клиникалар менен сүйлөшүп, аларга биздин врачтарды барып окутуп, ар бир ошол канча врач керек болот, жөнөкөй медсестрасынан баштап операция кылган врачыга чейин окутуп, даярдоодон өткөрдүк да. Белгилеп кетүүчү жагдай, клиника мамлекеттин балансында болот. Медициналык кампус 2026 жылы толук пайдаланууга берилет. Миргүл Бокошова, Айбек Үсөн, Ала Тоо 24, Ош.